Рахмат. Кейінгі сөз Салимжанов Архутбек Айбековичте. Рахмат тұрға. Саламатсыздар ба, урматтуу Алмаз Ахунжанович. Ош облысында, Карасуу районында, Кашкар кыштак айыл өкмөтүндө чоң мега проект логистика борборуна атайын жер бөлүнүп берилген. Бакта өндүрүү жана дыйкандарды колдоо максатында. Президентибиз Садыр Нуркожоевич колдоп 1200 орундуу ишкана ачылмак. Жана 600 орундуу тигүүчү сектор түшмөк. Бирок жогоруда айтылган иштер август айын иш токтоп калды. Иштин токтогон себеби бул Карасуу прокуратурасынын тарабынан айып пулдар салынып, анын төлөйүн десе, үстүнө дагы штрафын кошуп салып эмне кылып коет да. Инвестордун мындай айтканда баштаган көңүлү жок болуп атат да. Азыр мына көрүп атасыздар, дүйнөдө ар бир жерде инвесторго күрөш кетип атат да. А бизде бир инспектор мындай айтканда мега проектибизди логистика борборуна тоскоолдук кылып атат да, бүт тосуп атат. Ошого президентибиз инвестор колдоо деп жатса, жергиликтүү бийликтер тескеринче бүт тосуп жатат да. Алмаз Ахунжанович, бул залакасы бардык инвесторлорго тиет. Ошого инвестор даяр, акчасы бар, жер берилген, губернатор бардыгы ошо айыл өкмөттөр колдоп жер берилген, курулуш кетип атат, документацияны билесиз бизде кыйын даярдап койсо, азыр ошо кичине биз мындай айтканда штрафтар менен, пениялар менен биз бюджетти толтура албайбыз. Бизге ошо нерсеге чара көрүшүбүз керек. Ким инвесторлорго бүт өтсө, ошолорго чара көрүшүбүз керек. Жергиликтүү бийликтегилерге, жетекчилерге. Алмаз Ахунжанович, ошо тапшырма берсеңиз, ошо прокуратурага, жергиликтүү бийликтер кимдер тоскоолдук кылып атат? Биз бүгүнкү күндө инвесторго колуна кол болуп, бүтүнө бүт болуп колдошубуз керек. Мындай айтканда, баягы айтып кайтарып айтканда, инвесторлор үчүн бардыгы дүйнөдө күрөшүп атса, а биз наоборот бүт тоскоолдук кулап атабыз да, мындай айткандачы. Ошого чара карап коюңуздар. Рахмат чоң.